Кааласак каалабасак да так ушул шаң кайган ак илчекчен апаларсыз элет маданиятынын өнүгүшүн элестетүү эч мүмкүн эмес. Баса андан тышкары булар аттуу баштуу деген эл аралык республикалык иш-чаралардын баарына катышып келе жатканын эч ким тана албайт. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын, түрк дүйнөсүнүн эл аралык фестивалдарын, форумдарын кандай гана көркүнө көрк кошконун жакшы билесиздер. Бири баланы бешикке салып, бири шырдагын шырып, дагы бири сүмөлөгүн кайнатып, бооз үйүн тигип, дасторконун жайып, меймандарды тозуп алып, чайы менен кымызын беришпеди беле. 10 жылга чукул тынымсыз изденип, ак элечекти даңазлап даңктап келе жаткан шайыр апалардын арасынан суурулуп чыккан демилгөлүү топтор өздөрү түптөгөн дал ушул сиздер көрүп жаткан Апалар ааламы каналы аркылуу тематикалык программаларды түптөп, андан тышкары республикалык шайыр апалар телефестивалынын жыйынтыктоочу гала концерттерин уюштуруп келе жатканын каналдын көрүүчүлөрү жакшы билишет. Бу жолу Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Падыша ата коругунда ататылган фестивалдын 6-чы айлампасын жыйынтыктоо үчүн 7 дубандагы шайыр апалардын жоон тобу мына минтип алыстан ат арытып, жол карытып келип калышты. Урматтуу апалар, мынакей баардык нерсеге даяр болуп, жакшы самалып башталган турат бизде. Кыргызстандын 7 дубанынан биздин апаларыбыз келип атат. Роза апа, сизге рахмат. Мынакей баардык нерсени даярдап, Кудай насип кылса, ошо апалардын баардыгынын башын бириктирип, жакшы ынтымактыкта ошо биздин иш-чарабызды өткүзүп алалы. Биздин ушул иш-чарабыз Кыргызстандын ушул ичиндеги эң эле бир кооз жерлердин бири Кашкасуу айыл өкмөтүндө болуп өтмөкчү. Ошого баардыгы даяр турабыз. Кудай кааласа, мынакей апалар да келип калды окшойт. Анда апаларды тосуп алсак анда. Кана келиңиздер апалар. Кана келиңиздер. Кана келип калды. Буга чейин маалым болгондой, Аксы районунун атагын алыска таанытып келе жаткан Аксы айымдары апалар тобу фестивалдын эстафетасын Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Карагужур өрөөнүндө уюшулган Карагужур айымдары апалар тобунун жамаатынан алып, мына эми көптөн бери күткөн күн да келип, жергиликтүү бийлик, Керген шаар мэриясынын өкүлдөрү, район жетекчилери апаларды утурлай элибиздин улуу салты менен нанын, майын алып чыгып тозуп алышты. Бул фестиваль башталганда эле 7 дубандын кооз жерлерин кыдырып, ички туризмди жандандыруу маселеси да кошо каралган. Арсланбап Токою, Сары Челеги, Падыша ата коругу менен дүйнөлөн таң калтырып келген таланттардын уюткусу атыккан касиеттүү Аксы жери бүгүн демейдегиден башкача кооздукка бөлөндү. Апалар адаттагыдай эле колдоруна ийиктерин алып, таарын согуп, кийизин жөрмөп, саймасын сайып, ырда беле тим болбой, кол өнөрчүлүктөрүн кошо даңазалап кетүүнү да унутушкан жок. Салам Жалал Абад. Шайыр апалар долбоору болбосо, биз кайдагы ушул керемет жерлерге келет элек. Бүт 7 дубандын бардык жерлерине айланып барып келдик. Апаларга дагы рахмат. Апалар дагы өздөрүнүн демилгеси менен, өздөрүнүн күчү менен ушул 7 дубандын эң бир ыйык керемет жерлерине келип жүрөбүз. Ушул жерде бизге өзүнүн сыйын көрсөтүп, керемет жерлерин көрсөтүп, мына Сары Челектин тегерегине келип тааныштырып, бизге сый көрсөткөн ушул Роза эжекеге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул байрамга, фестивалдарга дайыма ушул биз манас кийиминин ырдап бергенге салтка айланып калган. Ошондуктан дайым биз ушул манасты эскерип, манас кийими менен фестивалды ачып беребиз. Kırığın tappağa, kılımdarga atı
сондай ким болгон, тарткандардын баарысы талышып болду ким болгон. Бала жерде туйлады, бар эти ыйлады, эркек бекен, кыз бекен, мага качан айтат деп байбиче жашын тыйбады. Жылдар бир дала
мына ушу 30 айыл өкмөтүндөгү Асылзада айымдар тобу түзүлгөн, биз 18 жылдан бери түзүлүп, ушу топтор жалаң чеберлер, ырчылар, мугалимдер, эс алуучулар, жалаң демеге пенсионерлер ушул жерге келип биз сонун фестивалдарга катышып атабыз. Биз Кыргыздын унутта калып кеткен кол өнөрчүлүк боюнча, эски ырларыбыз боюнча жаштарга сабак болсун деп ушундай ырдап катышып келе жатабыз. Ушул Аксы элине биздин 30 айыл өкмөтүнүн Асылзада айымдар тобунун атынан салам. Мен мынау сайманы өзүмдүн жаштык кезимде мына жазылып турат. Жаштыгым, жалын, курагым. Муну мен 79-жылы өзүмдүн колум менен сайгамын. Мына этегинде да жазылып турат 1979 деп. Мына жерге баркут кылбай эле бардыгын ушул токойду элестетип мен азыр ушул токой менен биз отурган токой дал келип тургандай болуп турат да. Мисалы үчүн мына жолборс, элик, бүркүт, эликтин баласы анан кайра жолборс болуп турбайбы? Мен муну токой катары элестетем да. Гүл, анан жылкы минип бараткан кыз, коён, элик ушул гүлдөрдүн арасында тургандай элестетем. Мен ушул сайманы өзүмчө 79-жылы кул ушул мезгилде 6 июль күнү бүтүргөмүн. Бүтүрүп анан кийин ушул мен Кудай кааласа апам турмушка чыксам берет ушуну деп тиккен элем да. Ошол. Анан ушуну көтөрүп эмдигичең эле ушуну илип жүрөм үйүмдө. Мен сайманы 7-классымда сайгамын. Мына кыргыз жеринин кооздугуна суктанып, кыргыз жери деген ырдап берсек.
Сарбаева айткан Ичкоргон айыл өкмөтүнөн келдик. Биз чебер апаларбыз. Ушу уюмубузда бир 10 чакты апа барбыз. Ушу дайыма ушундай бай эски унутта калган эски буюмдарды колубуз менен жасайбыз. Букары таарларды, мына сокмолорду алып келе албадык. Ушу мына сары тоон, мына эски жасалган кыргыз үйдүн жасалгаларды, шырдактарды ушуларды алып, ушу мындан чыкты. Мына эки жактан келген шайыр апаларды куттуктап келдик да, биз да сүйүнүп, көрүшүп аябай жакшы рахмат айтты. Кармап сүрөткө түштү, жакшы каалоолорду айтты. Шырдактардын жасалышын сурады, көп нерсени сурады бизден, кандай болуп жасалат. Мына желбөө деп коебуз, өрмөктөрдүн түрүн сурады. Айтып бердик билишибизче жакшына кылып. Кандай бир сонун падыш атабызга келип, каяктан келип атыр булар? Канча километр жерден келди? Биз жакын эле жерден келдик. Аябай сыймыктандык. Булардын кийген кийимин көрдүк, өстөрүн көрдүк, эми сонун тим эле жакшынакай. Ошон үчүн буларга рахмат айтам, ушу шайыр апаларга. Биз дагы буну аябай күттүк. Канча күндөн бери шайыр апалар келет экен деп тим эле бир туугандарыбызды күткөндөй. Аябай сонун күтүп даярдандык, ушуларды күтүп алайлы, көрөйлү кандай болот экен деп, ишибизди таштап, ашыбызды таштап, неберелерибизди таштап, шайыр апалардын ырларын көрдүк, кийимдерин көрдүк. Аябай сонун өттү. Ушу энелердин картайса дагы барктап, даңктап, ушулардын көңүлүн көтөрүп, канчаңар бар болуп жүрөсүңөр, рахмат кагылайын эй. Ушу эненин эч качан эненин жүрөгү оорубасын, энелери ыйлабасын, энелер бактылуу. Кайсы эне бактылуу дегенде айткан экен, балдары бактылуу болгон эне бактылуу деп. Балдарыбыз бактылуу болсун, өзүбүзгө дагы бактылуу карылык берсин. Ысык сууга тоңгонбуз, эй кыздар, жакшы заман туш болуп, жарашып биз толгонбуз, талар түзгө көп чыгып, ой, арпа буудай оргонбуз, арманы жок жаштыкка, аздыр көптүр тойгонбуз, биз да жап-жаш болгонбуз. Силер бактылуу, эй жаштар, айтканыбыз жактыбы, эй жаштар, турмуш деген ушундай, көрдүк жаман жакшыны, балап картап калалы, ой, өмүр деген акууну кийин таппай калабыз, азыркыдай бактылуу. Дайым болсун жакшылык, өркүндөйдү жакшырып, өмүр деген токтобой, өйдө жактан шаштырып, жан дүйнөңдү карыппа, ой, жакшынакай жаш туруп, алды жака жылалы, ак тилекти баш кылып.
жазылат ей, күмүш бир болуп босчун карей, салсаң бир чериң жазылат ей, болжогон жерге кеч калбай чиркен, барсаң бир чериң жазылат ей, ариет менен намысты ей, алсаң бир чериң жазылат ей, өз колуң менен дасторконуңду жайсаң бир чериң жазылат ей, алыскыны тез көрсө ей, көздүн бир чери жазылат ей, артыкча чечен сүйлөсө киши, сөздүн бир чери жазылат ей, эскеринейди тартырсаң ей, тойдун бир чери жазылат ей, жаштырып тон кийсең чиркен, бойдун бир чери жазылат ей, кыздар бир кийсе жарашыр ей, манаттын чери жазылат эй, боз туйгун учса көкөлөп чиркен, канаттын чери жазылат эй, 15-inde жырт болуп эй, айдын бир чери жазылат эй, керендер жолду баштаса чиркен, нардын бир чери жазылат эй, 2 күндүк жол болсо эй, түлүктүн чери жазылат эй, элде ынтымак бар болсо чиркен, улуктун чери жазылат эй, батырлар белге байласа эй, жарактын чери жазылат эй, ырчылар ырда отурса чиркен, санаттын чери жазылат эй, кыранду бетте буркурап эй, арчанын чери жазылат эй, кайрылып элге ырдап бир турсак, канчанын чери жазылат эй, кайрылып элге ырдап бир турсак, канчанын чери жазылат эй. Энелерди чогултуп баш коштурган, эмгегиңер оңой эмес билгендерге, көңүл бөлүп үйдө отурган апаларга көрсөтүп чакырдыңар көп жерлерге. Уюштуруу иштери болбогондо улгайган апалар кайдан бармак? Укмуш кооз жерлерин кыргыз элдин унутулгус болуп биздин эсибизде калат. Бүгүн дагы мына бүгүн жаркырап табияттын кооз күнү нуру төгүлүп турат. Кооз керемет жерин кыргыздын Батыш ата деген жерине келип, коктусуна келип толкундап сүйүнүп отурабыз. Апалар Роза айымга рахмат. Ушундай кыргыздын керемет жерин апаларга көрсөтүп бизди эс алдырып атканына салам Жалал-Абад. Балдарга бактуу апабыз, жаш өткүнү апабыз, улгайганга карабай, ырби десе шашабыз, улгайганга карабай, оба тура, ырби десе шашабыз да шашабыз. Жаштарга акыл айтабыз, достукта жашап жатабыз, ырдап билеп шаңкылдап, сахнанын көркүн ачабыз, ырдап билеп шаңкылдап, оба тура, сахнанын көркүн ачабыз да ачабыз. Кайгырбай көпкөр күйлөлү, калкылдап билеп жүрөлү, канча жаш калды ким билет, шаттыкта өмүр сүрөлү, канча жаш калды ким билет, оба тура, шаттыкта өмүр сүрөлү да сүрөлү. Байбичелер ырдайлы, бекер карап турбайлы,
Ötkürmöy teke ömürdü, tatlıktı yaşap çırgaylı. Ötkürmöy teke ömürdü, oba tura. Tatlıktı yaşap çırgaylı da çırgaylı, oba tura. Tatlıktı yaşap çırgaylı da çırgaylı. Biz дагы Базар Коргон жергесинен келдик. Базар Коргон жергесинде уюштурулган Нур Эне тобунун атынан келип, Нур Эне тобу өзү бардык мүчөлөрү келип, аябай биздин атактуу композиторубуз Ырысбай Абдыкадыровдун жүрөк эргиткен ырларынан курама ыр даярдап келип, кереметтүү аксы жергеси, жер соорусу аксы деп коет. Бул аксы жергесинен жеңи жокту суктандырган, көк сулуу чыккан, алымкан чыккан кереметтүү кооз жер. Айтканындай кооз. Сары челекти да көрдүк, мына Падышада да көрүп атабыз, жайлоосунун бир четинде отурабыз. Кашка суусу, Тунук булагы, Тунук суулары, таза абасы бизди ого өтер демибизге дем берди. Энелердин таманын алдында бейиштейт. Бизде энелерди чогултуп, көңүлүбүздү ачып, ушу үйдө отурган энелер өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү тартуулап ушундай керемет фестивалдарга катышып жүргөнүбүзгө чексиз ыраазыбыз. Özüm buna
Sevgilim gelip canımda, canımda cürsüm caydarım ünüz körüm. Sen ala gelgen köngüldün ısıt elimi, sanoylu bütün elir bey tursam tөгülüp. Sen ala gelgen köngüldün ısıt elimi, sanoylu bütün elir bey tursam tөгülüp. Gönlümde roza bolup jaynadım, көк жолуктай көздөрүңдү байладым. Булбулум сен учуп кеттиң кай жакка, кайсыл бактан кубулжутуп сайрадым, кайсыл бактан кубулжутуп, кайсыл бактан кубулжутуп ай сайрадым. Жал-жал көздү жап-жаш элең анда сен, жаз күнүндөй жагым делең жанда сен. Комуз элең кылтагылып күлөнгөн, чолпон элең бал-бал жанган таңда сен. Kızıl taşlar yer yüzüne gün battı, gorizontu gözüm talып karadım. Je çıkıştan, je batıştan gün kaçır.
элин жандары үйгө келген ырыс кутту бек кармап бийик тутуп ак батадай кармагы олонтодон отуң өчпөй дайыма коктууларга малың толсун жайыла жакшылыкка дастор кондор жайылып бир болгула бир туугандар дайыма бар болгула бир туугандар дайыма жакшылыкты чачыладай чачканмын силер менен мен бактылуу чактамын өмүр теле бар бириңе күндө мен жараткандан тилек сурап жатканмын олонтодон отуң өчпөй дайыма коктууларга малың толсун жайыла жакшылыкка дастор кондор жайылып бир болгула бир туугандар дайыма бар болгула бир туугандар дайыма Өлген өмүр өтө берет турбайбы болгосунчу эч убакта муң кайгы үй бүлөдө ынтымактуулук болсо жаратканым колдоп турат мындайды олонтодон отуң өчпөй дайыма коктууларга малың толсун жайыла жакшылыкка дастор кондор жайылып бир болгула бир туугандар дайыма бар болгула бир туугандар дайыма жакшылыкка дастор кондор жайылып бир болгула бир туугандар дайыма бар болгула бир туугандар дайыма Биз апалар алам кыдырат долбоорунун негизинде Ташкент, Самарканд, Турция жана Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, бүгүнкү күнү аксы жеринин сулуулугуна суктанып отурабыз. Абасы таза аксынын, айланасы жапжашыл, сары челек көлдөрү, бештин төрү аксынын. Аксы айылдарына баракелде. Qo'ng'urim ko'gim jarib, ko'rkimni murg'a salib, kemet batkenimdi, yuragim kuyga salib.
Ырыс районуна эстафета тийген эле. Ана биз ушу жакыраган жашнакай апаларыбызды күтүп, ушу Батыш ата деген жайлообузда бүгүнкү жашнакай мааракени кылып атабыз. Биз ушу бул мааракеде жалаң эле ырдап жүрбөстөн бир мынорки биздики кыргыздардын бир жакшынакай кол өнөрүшүктөрүн элге тартуулап унутта калган мынорки мындай ийиктерибизди, мындай терилерибизди, мыноркинде курактарыбыздын баардыгын ушул апалар менен башка райондун, башка облустун апалары менен баардыгынан опут алмашып, ушундай иштерди кылып, мына Кудай берсе бүгүн бул жерде чогулуп отурабыз. Илгерки мына көрдүңөрбү тиги сабоолорду сабап атышат, мына терилерди тиги кыймеле кол өнөрчүлөрүбүз ушундай аябай өнүгүп атат, бири-бирибизди карап аябай күчтөнүп, ушундай бир жакшынакай маанайда экинчи өмүрүбүздү жакшынакай болуп улап ушинтип жер кыдырып, эл кыдырып, өзүбүздү аластытып жүрөбүз. Бул аябай биздин долбоорубуз, бул аябай сонун долбоор. Мына биздин карылыкты билбейбиз, ооруганды билбейбиз, ооруганга карылыкка убактыбыз жок алтындарым. Ушинтип эле жакшынакай болуп жадырап, жайнап, ушинтип эл кыдырып, жер кыдырып, ушинтип тигил жагы Туркия, тигил жагы Москва барбаган жерибиз калбады. Буда болсо биздин кемпирлердин чыйрактыгы, патриоттулугу жаштарга көрсөтүп аткан биздин тарбиябыз, Кудай буйрса. Ушундай урматтуу апалар, урматтуу биздин эмелер, куш келипсиңер. Ак мөлтүр булагы агып келген, асмандан нур өгүп жанып келген, акыйкат чындыкты бийик тутуп, абалтан баалар багыт берген. Ак карлуу чокулар тилегенде, айнайын кутман жер тилегимди, аталар келгүчү аксыз сенде, арного даярмын жүрөгүмдү. Түптөлгөн тереңде тамыры бар, тарыхта аталган кадыры бар, бабалар дооруна кайрылганда, байыркы аксы кент жарыгы бар. Ак карлуу чокулар тилегенде, айнайын кутман жер тилегимди, аталар келгүчү аксыз сенде, арного даярмын жүрөгүмдү. Ажайып аксыдай асыл жериң, адамга дем берет атыр жериң, ата журт баарынан ыйык деген, атамдын эстеймин акыл келип. Ак карлуу чокулар тилегенде, айнайын кутман жер тилегимди, аталар келгүчү аксыз сенде, арного даярмын жүрөгүмдү. Ак карлуу чокулар тилегенде, айнайын кутман жер тилегимди, аталар келгүчү аксыз сенде, арного даярмын жүрөгүмдү. Аталар келгүчү аксыз сенде, арного даярмын жүрөгүмдү. Сартай сенин санаганча, сагынып мен келемин саганча, көчөдө балаларым ойноп жүрөт, көркүңдөн кагылайын кара балта,
жети тубандын апаларына өтө чоң кубаныч тартууланып жатат. Ушул биз Аксы районунун Падыш ата жайлоосуна келип, баягы кезектеги 6-чы айлампанын ушул жыйынтыгын чыгарып отурабыз. Ушул бардык келген апаларга, алыстан жакында келген баарына Кудайым ар бирине ден соолук берсин. Үй бүлөлөрүнө бакыт, элибизде тынччылык, жакшылык болсун. Ошол эл арасында бардыгыбыз апалар, бала чакабыз менен, тууган урук менен тынч бололук. Түндүк менен түштүктүн, түнөгүсүң жалалабат. Сары челек көлүңдүн көргөн жандар суктанат. Баатырлардын мекени ал Аксыдан башталат. Шаңдансın şair apalar. Uluslar gigaska çelikenen, asmanda bürküt uçar yolu gelen. Elinin mülkür suday dili taza, jerim var bir tuğandar mekenlegen. Alatodo menin jerim, erkinlikte senin demin. Öse bir tacım kılan Kırgız eli. Kırgız'ın erkinliğin kolu aldı, kılımdan engsep gelgen uşul tandı. Azatlık tosun biyik jeldir etken, Akkalpak bir korumda arman vardı. Alatodo en jerim, erkinlikte senin demin. Öse bir tacım kılan Kırgız elim. Adamdı jaratan deydim kana, menetke Jakkalpak el urmat sağa. İlim poz el başlagan azamatlar, özü bir uyutkulu elin barda. Alatodo menin jerim, erkinlikte senin demin. Öse bir tacım kılan Kırgız elim. Alatodo menin jerim, erkinlikte senin demin. Öse bir tacım kılan Kırgız elim.
көрүшкөнчө көздөрү биге карабай эки мүнөз уяң өскөн баладай жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып баратабыз күз бакты аралай биз ал күнү таанышканбыз жаңыдан жаркарыш чыккым келбейт жаныңдан апагыңды көрүп алчы дегенсип аңгы чали жарыктай түштү чагылган жарык дегенде неге сени карадым жүрөк толкуп жайнап турду жамалым дагы жакпай түссө экен деп ошондо мен чагылганды самадым басылганча туралы деп кичине башка табыз бир күрменин ичине ошол күндү дал ошентип өткөрдүк неге мынча сүйүү кыз ошол күндү дал ошентип өткөрдүк неге мынча сүйүү кыз неге мынча сүйүү кыз Көп жерлерди көрдүк, Сулайман тоозун көрдүк, Ошту, Таласты, Нарынды, Чүйдү. Бардык жерлерде ушундай шайыр апалардын урухун, дугун көтөрүп, үйдө отура бербей, эл жерди кыдырып, көңүлүн ачсын деп бизди аябай жакшы маанайда көтөрүп атат. Кыргызстандын 7 дубанынан келген шайыр апалар бүгүн мына Күнөстүү Аксы жергесинин Пачата жайлоосунун так ордосунда отурабыз. Аябай сыймыктанып атабыз. Бир нече апалар үйдө коломтонун боюнда отурса, азыр ушундай токойлордун, тоолордун, жашыл карагайлардын арчасында акырын чыккан булуттан айсымал көңүл жылыткан, күтүүсүз чыккан булуттан күн сымал көңүл жылыткан деген Аксынын жергесинде тозуп аткан апаларга да рахмат. Роза эжекебизге да рахмат. Азыр бизди караванга алып барып мейманчылайм деп атат. Имбектеги мейманчылаган сыйына да аябай ыраазыбыз. Толкунданып турабыз, коос жерди көрүп, бу ааламдын сырын ачкан апалар болуп атабыз. Ömür
баттырдайлы бири келип кеткен мейманга суусуда тары турбайбы сарчелек жатат чалкайып жаңгак тоңаны кайтарып аксынын мейман элинен ырдап бир бийлеп бир үйгө кайталык аксынын шайыр элинен ырдап бир бийлеп бир үйгө кайталык апалар ааламы бар болсун.